Ушурда. Анда башка дагы орто топ менен эң алгачкы таанышканым 2009-жылы Адилетсиз Бакиев бийлигине жаш болсом да каршы чыгып, ошол учурда адилетсиз бийликке интервью бергенден кийин саясатка аралашып жүрүп, ошол учурдагы оппозиция лидерлери ошол Темир Аргенбаевич менен таанышып калгам. Ошондон ушул күнгө чейин чындык үчүн күрөшүп келатам. Саясатта ошол жаштардын арасында активдүүлүгүмдү көрсөтүп. Азыр бүгүнкү күндө алдыбызда азыр тагдыр чечүүчү шайлоо келатат. Бул шайлоо кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин эртеңки келечегин чече турган. Мисалы айрымдар айтат, азыр өзүңүздөр билесиздер, шайлоо келгенде эле ар бир добуш берүүчү өздөрүнүн добушун сатып канча сом берет экен деп калышты да. Качан кыргыз сатылды эле? Мана сатабыз, кыргыздарды сатылсын деп түптөдө эле мамлекет кылып. Айрымдар айтат, акча берсе алгыла дагы өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөгү адамдарга урнага киргенде добуш берип койгула дейт. Жок, албагыла. Өзүңөрдү 1000 сомго, 100 долларга баалабагыла. Кыргыз андай арзан баага бааланбашы керек. Кыргыз бул тарыхы бай, эң бийик улуу элдердин бирибиз. Эмне үчүн Сариев дейт? Бүгүнкү күндө кыргыз эли принципиалдуу, таза, чынчыл, руханий жактан бай инсанга сусап турат. Андай инсан бар, ал инсан Темир Аргенбаевич Сариев. Азыр балыкчы корунду жол боюнча дагы өзүңүздөр билесиздер, ар кандай окуялар болуп кеткен. Ошол учурда Өмүрбек Чиркешев Текебаев парламент трибунасынан айткан, Темир Сариевди бийлик, дымагы күчтүү Сариев жакшы иштерди иштеп, көлдүн жолун бүтүрүп, Кокуй көлдүн добушун алып койбосун, Кокуй чүйдүн добушун алып койбосун деп, атайын кийинки президент болуп калбасын деген чочулоо менен, жалган жалаа менен жумуштан кетирди деп айткан. Ал эми Темир Аргенбаевичтин эмгектерин азыр жогоруда бирден санап өтүштү. Өзбекстан менен болгон талаштуу жерлердин бардыгын Кыргызстандын пайдасына чечип, жакшы иштерди кылганда Жогорку Кеңештин трибунасынан Жогорку Кеңештин депутаты Каны Егеманалиев сөз алып туруп, Кыргыздын тарыхында Насирдин Исановтон кийин, Султан Ибраимовтон кийин сиз Сариев деген атты жазып калтырдыңыз деп айткан жайы бар. Анткени бул дагы чоң эрдик. Андан кийин мен Темир Аргенбаевич менен баарлашып отуруп суроо берип калдым. Темир Аргенбаевич, сиз мамлекет башчыга президент болууга аттанып атасыз. Эмне себептен, кандай максатты көздөп атасыз десем айтып калды. Эми мен мамлекетти, Кыргызстанды кандайдыр бир жогору нукка буруп, өнүктүрүп, Кыргыздын тарыхында Сариев деген атты өчпөс кылып калтырсам деген ниетим бар дейт. Мен мындай улуу сөздү, мындай терең мазмунду түшүнгөн сөздү бир дагы саясатчыдан уккан эмесмин. Бул сөздүн артында чоң мазмун камтылып турат. Мисалы